Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Значение мечети. Мечиттин коомдогу орду жөнүндө, ролу жөнүндө сүйлөшөлү. Ислами жактан алганда мечит деген тек бир ибадат кылынчу бир жай гана болбостон, мечит деген мусулмандардын бир жерге чогулуп, жамаат менен намаз окуй турган жана мечитте бири-бири менен жолугушуп, кезигишип, кандайдыр бир маселелерин кеңешип чечүүчү жай. Тагыраак айтканда, тарыхый өңүттөн алганда да мечит деген социалдык жааттагы бир топ маселелерди өз ара кеңешип чечип алчу орток жай болуп кызмат өтөгөн. Мечитте атүгүл саясий, социалдык, экономикалык маселелер дагы талкууланып чечилген. А бүгүнкү күндө карап көрсөк, мечит тек бир ибадат гана кылып, анан тарап кетчү бир жай болуп калды. Мусулман жаштар мечитке келерин келишет, бирок намаз окулуп болгон соң алар дароо тарап өз-өзүнчө кетишет. Мен мындайча айтат элем да. Бүгүнкү күндөгү мечиттер курулуп жаткан кайсы гана мечит болбосун, социалдык активдүүлүктүн бир чордону болушу керек эле. Өзгөчө жаштардын социалдык активдүүлүгү күчөп турган, муктаждарга жардам берүүнү уюштура турган ар кыл кайрымдуулук иштердин демилгеси болчу. Ошондой эле диний сабатты жоюп, илим билимди калкка сиңире турган бир борбор чордон болууга тийиш болчу. Анткени мечит деген Аллах субханаху ва таалага сыйынуунун борбору жана илимдин, билимдин борбору. Негизи мечиттер кандай болууга тийиш? Жалпысынан алып карасак, бүгүнкү күндө мечит тууралуу сөз болгондо эми гана мечиттерди курушканда ибадат жагын гана эске алып тим болбостон, ага кошуп илим билим ала турган кааналар, класстар комплекстүү түрдө бир салынууга өттү. Мечитке улай спорттук аянтчалар курулган мисалдар дагы бар. Эл арасындагы жардамга муктаж катмарга жардам колун суна турган бир мекемелер кошо салынып аткан учурлар да бар. Мен тек мисал иретинде айтып өтөйүн. Биз мына Иорданияда окуп жүргөндө, ал өлкөдө мечиттер баштапкы илгерки өзүнүн чыныгы милдетин, функциясын өтөшчү. Ал жакта мечитте тек ибадат кылынып тим болбостон, ал мамлекеттеги мечиттерде сөзсүз түрдө социалдык жана психологиялык көмөк көрсөтүү борборлору дагы бар болчу. Тагыраак айтканда, ар бир мечиттин имамы өз районунда кайсы көчөдө, кайсы үйдө жардамга муктаж үй бүлө бар экенин 5 колунда жатка билишчү. Имамдар да үй бүлөсүнүн жашоо шарты оор балдар кыздардын тизмесин алышып, ага ар убак маани беришчү. Ошондой эле имамдар да кайсы көчөдө, кайсы үйдө колунда бардар, ишкерлер, бизнесмендер жашаарын дагы билишчү. Алардын дагы тизмеси болчу. Имамдар көчө аралап, кимдин эмнеге муктаж экенин билип, тизмеге алып, эске алышчу баарын. Байлар мечитке акча беришкенде, имамдар ал акчаны муктаждарды тизмесинен карап туруп, анан калыс бөлүштүрүшчү. Эгер каражат жетишпей калса, борбордук мечиттеги чогулган акчадан же дин иштери боюнча министрликтен акча алып, муктаж катмарларга таратышар эле. Ошентип ар ай сайын үзгүлтүккө учуратпай мечит өз тизмесине карап, өзүнө караштуу көчөлөрдөгү жардамга муктаж адамдарга, үй бүлөлөргө каржылай гуманитардык көмөк кылышчу. Мындайча айтканда, ар бир жардамга муктаж үй бүлө мечиттин тизмесинде болор эле. Ошондой эле Иорданияда имам өз милдети иретинде көчөлөрдү кыдырып, жашоосу начар же зордук зомбулук болуп турчу же чыр чатакташкан, ажырашкан үй бүлөлөрдү, ошондой эле мисалы кылмыштык иштерге тиешеси бар айрым бир өспүрүмдөр жашаган үй бүлөлөрдү кошо байкап, өзүнүн бир топ жардамчылары менен бирге имам диний түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турчу. Жөн эле эптеп сүйлөп коюп кетип калбай, имам жардамчылар менен бирге тизмеге алынган үй бүлө мүчөлөрүнүн ар бири менен сырдашып, сүйлөшүп, насаат кеңештерин айтышар эле. Эл менен иштешүүнүн мындай ыкмасы өтө эффективдүү. Ар бир мечиттин имамынын милдети негизи ушундай болушу керек эле. Эми мен түшүнөм, бүгүнкү күндөгү экономикалык оор акыбалда ар бир эле имам
мен айтып өткөндөй кылып үйлөрдү кыдырып, тизмеге алып, жашоосу начарлар менен иштешүүгө каржылай чамасы мүмкүнчүлүгү чак. Алган айлыктар деле анча көп эмес дегендей. Ошондой эле имамдарда балким тиешелүү билим жетишсиз учурлар бардыр. Кайсы бир мамлекеттик структуралардын колдоосуна, мамлекеттин колдоосуна муктаждыр дегендей. Бирок жеке менин баамымда мечиттин өзүнүн баштапкы негизги милдети бар. Ошол милдетин аткарышы керек. Мечит тек гана намаз окуп тарап кетчү, же бир жөрөлгөлөрдү жасап гана койчу, же маркумдарга атап Куран окуй турган, адамдарга дем салдырган, жана башка ушул сыяктуу нерселер кылынган гана жай болбостон, мечит социалдык активдүүлүктүн жана руханий жактан калыбына келип туура жолго түшүүнүн борборуна айланышы керек. Мечитте андан тышкары адамдарга психологиялык жардамдар берилип турууга тийиш. Бүгүнкү күндө мечиттерибизге улай комплекстер дагы кошо курулуп жатканы кубанаарлык көрүнүш албетте. Бирок мечит деген жай ар кыл турмуштук оор акыбалдарга кабылган эркектерге, аялдарга, өспүрүмдөргө психологиялык, руханий жактан жардам берүүчү борбордун милдетин аткарса жакшы болор эле. Тилекке каршы бизде Кыргызстанда аялдар дагы барып өзүнчө чогулгудай шарттары бар мечиттер азыраак. Анткени аялдардын мечит менен байланышы дагы аябай маанилүү, өтө маанилүү. Биздин ушул маалыматтык заманда технологиялык прогресстер күчөп, аны менен бирге адамдар арасында стресстер көп болуп аткан коомдо үй бүлөдө казан аяк кагышып, эркек аялдын ортосунда гермур айтышкан оор бир кырдаал түзүлгөн болсо, аял дароо эле курбусунукуна же тууган туушкандарыныкына барбастан, же төркүнүнө кетип калбастан мечитке барып, мечиттин диний илими бар аялдар стресске кабылган аялга насаат, кеңештерин айтып, түз жолго салчудай шарттар түзүлүшү керек болчу. Аял мечитке барып өзүнчө жалгыз ой калчап, өзүнчө олтуруп, өзүнчө болуп, анан кээде Куран окуп, устазы аялдардын баян кеңешин уккудай ыңгайлуулуктар болушу керек болчу мечиттерде. Канткен күндө дагы менимче мечиттерде аялдарыбыздын маселесин эске алган өзүнчө бир кааналар, бөлмөлөр, жайлар жетишсиз болуп атат деп түшүнөм. Менимче ушул нерселер боюнча иш алып барыш керек. Эң негизгиси имамдардын өзүнө дагы көп нерсе байланыштуу. Мечиттин имамы тек гана жума намазга имамдык кылууга, жамаат намазга имамдык кылганга, же келген адамдарга Куран окуп дем салууга, нике окуу сыяктуу жөрөлгөлөргө гана жоопкерчиликтүү болбостон, ошол мечитке караштуу аймактагы, чөлкөмдөгү жашаган жардамга муктаж, тагдыры оор адамдардын түз жолго түшүүсүнө дагы жоопкер болушу керек. Менимче мечиттин мына ушундай иштөө ыкмасына, мечиттин ушундай структурасына, тагыраагы айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорундагы, ошондой эле мусулмандардын 4 таква халифтеринин замандарындагы мечиттердин иштөө моделине кайтыш керек. Мечит өзүнүн түпкү негизги функциясын аткарышы керек. Мечеть должна выполнять свою основную функцию. Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.